Эс тутумду жакшыртуу үчүн адам баласы 20 мүнөт ичинде эстеген маалыматтардын 30%, ал эми жарым саатта 50%-ын унутуп калат экен. Андай болсо эс тутумду кантип жакшырта алабыз? Биринчиси көнүгүүлөр. Табышмактар, логикалык суроолорду чечүү, ырларды жаттоо, чет тилдерди үйрөнүү мээнин жумуш иштөөсүнө арналган эң жакшы ыкмалардын бири. Булар пайдалуу жана жеңил ыкмалар. Экинчиси жүзүм ширеси. Күндөлүк тамактануу рационубузда жүзүм ширесин кошсок, эске сактоо мүмкүнчүлүгүбүз 20%га жакшырат. Жүзүм ширеси кочкол кызыл, мындайча айтканда фиолетовый болушу керек. Анын курамында мээнин иштөөсүн жакшыртуучу антиоксиданттар көп. Үчүнчүсү физикалык активдүүлүк. Жөө жүрүү, жүгүрүү менен бийлөө, денени машыктыруу, эске сактоо мүмкүнчүлүгүн жакшыртуучу ыкмалардын бири. Мындай активдүүлүк эске сактоо жардам берчү клеткалардын пайда болушуна өөлгө түзөт. Төртүнчү, сүйлөө. Эгер биз телефон номерин, үй дарегин же болбосо бирөөнүн атын жөнүн сүйлөп, үн чыгарып айтсак, мээбиз ошону жаттап калат. Бул жазып алуу ыкмасына караганда тез жүзөгө ашуучу кубулуштардын бири. Бешинчиси уйку. Жакшы уйку ден соолуктун кепилдиги. Уйкуну кандырган адамдардын өмүрү узун болот. Уктап жаткан кезде организм бошоңдоп эс алат. Жашартуучу гормондордун кызматы тездеп иштелип чыгат. Уйкусу канган организм маалыматты эки эсе жакшы эстей сактайт. Алтынчысы релаксация. Медитация, йога жана укалоо ойду бир жерге жыйынтыктоого, эске сактоодо жакшы таасирин берет. Жетинчиси көзгө арналган көнүгүү. Эгер күндө эртең менен 30 секунд бою көзүңүзгө көнүгүү жасап турсаңыз, эс тутум 10%га жакшырат. Бул окумуштуулар тарабынан далилденген. Сегизинчи байланыш. Эске сактоо ыкмалардын бири чындыктын бири-бирине менен байланыштыруусу. Мындайча айтканда ассоциация. Тогузунчу туура тамактануу. Туура тамактануу эске сактоого бирден бир таасир берет. Эң алгач антиоксиданттарды кабылдоо керек. Кара өрүк, жаңгак, кызылча, цитрус өсүмдүктөрү, кара бүлдүркөн менен мейизди көбүрөөк жеп туруу керек. 10-чу витаминдер. Пайдалуу витаминдер Б тобундагы витаминдер болуп саналат. B12 витамини балык, эт, жумуртка, тоок эти жетишпесе эске сактоо мүмкүнчүлүгү жабыркайт. Бул витамин жумуш иштөөдө жардамчы болуп саналат. Ошондой эле С, Е витаминдери да кабылдап турууну унутпашыбыз керек.